Салам достор, бул Космос Кыргыз каналынын кезектеги сурам жолосу. Бүгүн дагы биз Ош шаарынын тургундарынан кайсыл бир теманын алкагында сурам жолу жүргүзөбүз. Тагыраагы бүгүнкү темабыз мындайча. Жакында президенттик шайлоо 10 январда биз өзүбүздүн өлкө башчыбызды тандап алабыз. Ал эми шаар тургундары кимди тандайт, кайсыл талапкерге добуш берет, өздөрүнөн сурап көрөбүз. Анда сиздер дагы бизден алсабай, программабызды аягына чейин көрүп, өзүңүздүн дагы билдирүүңүздү, оюңузду комментарий бөлүмүнө калтырууну унутпаңыздар. Анда биз баштадык, кеттик. Мени Садыр Жапаровду колдоймун. Ошол. Эмне үчүн Садыр Жапаровду, келечектеги президенттен сиз эмнени күтөсүз? Келечектен ушу силерге окшогон жаш балдарым бар, талаалап иштеп жүрүшөт. Ошолорго келечегине жакшы иш таап, ошолор жакшы бактылуу болушса болду. Келечегине жакшы немелерди куруп, жакшы иш алып барса деп ойлойм. Садыр Жапаровдон үмүттөнөм. Мурдагылардан вообще болбоду такыр. Балдар талаалап жүрүшөт, бизди багып атат талаалап жүрүшүп. Маспы, бул Космос Кыргыздын сурам жолосу. Жакында президенттик шайлоо болот экен. Ошого кайсыл талапкерди тандайсыз? Кайсы талапкерди алы танлаганым жок. Ну, президенттин nimасini коллойбуз, нема дейди алиги. Мо nimani emas. Oldingi реформа. Кайсыл? Президенттик шайлоодон өзү кабарыңыз бар да? Бар, президентский шайлоодон бар, 18тасы бар. Lekin али вибрат кылганыбыз жок, сабабы дебаттан эшиткенибиз жок. Хамасынын нема болгон жок, агитация. Талапкерлердин башында булар Адахан Мадымаров, Садыр Жапаров бар экен да, ошолордон кимди тандайсыз? 18 бар да. Баарын карап чыкпадыңызбы? Жок, али үстөт кылганыбыз жок, энди реклама болду, 2 күн болду. И анабы президентский немеге өтүш керек. Президенттик башкарууну каалайсыз? Президентский башкаруу болуш керек. Манабы өзүнө акламады. Демек, жакында келе жаткан президенттен сиз эмнени күтөсүз? Президенттен мана кошо республикаларыбыз Казакстан, Өзбекистан, шуларда президентский нема болду, алиги, управление. Мана улар өнүктү. Тооруму? Кошо, биз четте ойломойлук, башка. Кошорамыз, биз өнүкмөйаппыз. Значит, президентский болсо, и ашында биз өнүкөбүз, жана өсөбүз, хамма жокто. Мен азыркы президенттик шайлоого бактыбек Калмамовду шайлайын деп атам. Неге дегенде анын эрки күчтүү, жаш саясатчы. Ошо кыргызстандыктарды дагы ошо туура тандоого чакырып кетет элем. Демек, сиз тандаган талапкер эмнени өзгөртө алат? Эмнеге эрки жетет дейсиз? Мен ойлойм, ушу бардык саясий тышкы саясатта дагы, ички саясатта дагы бардык күчтөргө эрки жетет деп ойлойм. Ошондой эле экономиканын дагы алдыга жылдырышына ишенем. Мен билбейм азыр кимдер бар. Садыр Жапаров деп ойлойм да эми. Садыр Жапаровду. Эмне себептен дал ошол талапкерге токтолдуңуз? Эми көп адам немеси ушу болуп атат да, неме дейт эле. Выбор ушу болуп атат да адамдарды. Көпчүлүк ошону тандаса деле сиз деле ошол талапкерге добуш бере бересизби? Жок, мен укканым айттым да, мен адамдар ушу Садыр Жапаровду эми жакшы деп неме кылышат да. Айтышат ушу анан көп адамга пайдасы тийген деп уктум, мен эми укканым. А так неме эмес ага. Өлкөбүзгө кандай өзгөрүү алып келе алат дейсиз? Өлкөбүзгө билбейм, эми өзү Кудай көрсөтөт аягын. Президенттик шайлоо качан өтөт, кабарыңыз барбы? Жок, эжеке. Бул Космос Кыргыздын сурам жолосу. Жакында 10 январда президенттик шайлоо өтөт да. Кайсыл талапкерди шайлайын деп атасыз? Садыр Жапаров. Мындай башкаларга караганда жакшы да, жакшы иш алып барат. Адам бетине айтат сөздү. Ошол себептен. Өлкөбүзгө кандай өзгөрүү алып келе алат дейсиз? Эми билбейм, эми күтөбүз да өзүнөн. Кимди шайлайын деп атасыз? Садыр Жапаровду. Мага жагат, элдин баары жагат, Садыр Жапаровчу. Ушунчалык мээнеткеч бир жагынанчы. Мен билбейм, ушу Садыр Жапаровду шайлайм деген оюм бар. Качантан бери Садыр Жапаровду колдойсуз? Жакын күндөр элеби же? Мен мурунку баягы 2-жылда шайлагам да. Ошодон бери ушуну эме кылам да, Садыр Жапаровду. Келечектеги президенттен эмнени күтөсүз? Келечекте президенттен баардык жакшы нерселерди күтөм.
мисалы элдердин мына көйгөйлүү элдердин эмелери көп, ошолорду жакшы мындай келечекте жакшы президент боло турган Садыр Жапаров да, мен ошол оюм бар. Сиз кайсыл башкарууну каалайсыз, президенттикпи же парламенттикпи? Президенттикти баалайм. Депутаттардын санын кыскартыш керекпи? Ушунду кыскартыш керек да, мурунку президенттерди кыскартыш керек, мен оюм ошондой. Жакында өлкөбүздө президенттик шайлоо өтөрүнөн кабарыңыз бар да, Ооба. Кимди шайлайын деп атасыз? Азырынча 70% көз карашым Садыр Нуркожоевич Жапаровдун программасы менен туура келип атат. Ошону Садыр Нуркожоевичти шайлайм деп ойлоп атам бүгүнкү күнгө. Билбейм, эми башкалардын программаларын да көрөбүз го, ошого жашаан ойлонобуз. Демек алдыдагы башкалардын программаларын көрүп дагы сиздин оюңуз өзгөрүп кетиши мүмкүнбү? Өзгөртүшү мүмкүн. Эми мисалы баш программасын башкан бирөөнүн реальныйраак программасы болсо, жоопкерчилигин көбүрөөк алам же монтем деп аракет кылса, программасында жазылган болсо, ол реальный боло турган болсо, программасын карап ошону тандайм деп ойлойм. Бирок бүгүнкү күндө 70% көз карашым Садыр Нуркожоевичтин программасы менен дал келип атат. Ошол келечектеги президенттен эмнени күтөсүз? Келечектен биринчиден элдердин жашоосу жакшыга өзгөрүшүн күтөм. Ушу канча 5 жылдык срогунда элдин айлыгы, орточо айлыгы, жашоо деңгээли көтөрүлүшүн күтөм. Общий элдинчи. Элдин эсебинен байыш эмес, эл менен кошуп байышын күтөм. Элдин эменчи, байлардын дагы эл мындай мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу системасында иштегендердин эл менен кошуп байыганын күтөт элем да. Биз ошо иштеген адамдарды шайлайбыз. Мисалы Жапаровду шайлайм деп отурам мен. Ол элдин эмесин, көйгөйүн чечип атпайбы, канча деген 2 айдын ичинде эле чыгарып койбодубу результатын иштегенин билгизипчи. Мен ошону шайлайм деп отурам ошо. Кандайча Садыр Жапаровду тандап калдыңыз? Кандайча деген ал баланы не жашта камалып отургандан бери уже анын китептерин окудук, газеттарын окудук, элдердин эмелеринин үнүн уктук. Ошого карап баа берип атам да мен өзүмө. Өлкөдөн эмнелерди өзгөртө алат дейсиз? Өлкөдө элди ынтымактуу кылат, элди дейм мен. Анан теги карыз болуп атпайбы, ошолорду жоём деп атпайбы, ошолорду жоёт. Кыргызстандын карызын дагы жоём деп атпайбы. Аны дагы жоём бир 2 жыл убакыт берсе жоём деген үчүн биз колдоп атабыз го эми аны. Сатылып кетпейли Кытайга деп. Билбейм. Өзүңүздүн жеке тандооңузду айтсаңыз, жакында 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт да. Талапкерлердин арасында Адахан Мадымаров, Садыр Жапаров бар экен. Демек сиз Адахан Мадымаров. эмне үчүн? Билбейм. Может, домашние поддерживают его. Только ошол эле деп ойлойм. Демек сиз тандаган талапкер таза иштейт деп ойлойсузбу? Ооба. Эмнелерди күтөсүз келечектеги президенттен? Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөрдүн болуусун каалайсыз? Билбейт экенмин. Мен кетип калайынчы. Президенттик шайлоодон кабарыңыз барбы? Кимди шайлайын деп атасыз? Кимди колдойсуз? Садыр Жапаров. Кимди шайлайсыз? Билбейм, азыр пока точно ачык элекмин. Келечектеги өлкө президентинен кандай өзгөрүүлөрдү күтөсүз? Жеке пикириңизди айта кетсеңиз кененирээк. Өзгөрүүлөр ушул эми бар эле ошо Кыргызстан үчүн жакшы иштеп берейин деп эме берет го. Обещание. Анан билбейм эми иш жүзүндө кандай болот. Ошо Кыргызстан 30 жылдан бери эле ошо бир эле эмеде келатат го. Өнүкпөйбү? Өнүкпөй эле ошо мурунку эле адамдар, мурунку эле обещаниялар шайлангандан кийин алар аткарылбайт да көбүнчө. Азыр көпчүлүгү Садыр Жапаровду деп жатат да. Сиз кандай, кошуласызбы? Кошулам мен деле. Эштик, ооба. 10 январда өтөт экен да, кийинки жылы. Кимди шайлайын деген пландар бар? Садыр Жапаров шайлайм деп атам. Эмнеге? Билбейм эми. Садыр Жапаров шайлайбыз деп атабыз. Көпчүлүк колдосо эле колдоп коеюн деп атасызбы? Колдоп коебу, ооба. Келечектеги өлкө президентинен эмне өзгөрүүлөрдү күтөсүз? Кандай жумуштарды жасаса өлкө үчүн пайдалуураак деп ойлойсуз? Şu элибизге жакшы кызмат кылып берсе болду экен. Şu менин сөзүм. Пикирди колдойюн деп жатасыз. Талапкер Сабиров да. Сабиров? Сабировду зорго неметти го. Жапаров? Жапаров. Эмнеге? Эми onu бар жокту неметип башынан өткөрүп койду. Түшүнөт да элдин немесин. Анын программалары менен тааныштыңызбы? Программаларын азыр жабык элекмин.
Кандай өзгөрүүлөрдү алып келет деп ойлойсуз? Эми өзгөрүүлөр түз жакшы эле нерселерди айтат. Ой, неме алып келет деген оюм бар да мен. Келечекте президент өлкөбүзгө кандай иш аракеттерди жасаш керек? Эмнелерди күтөсүз? Эми элге ушу жакшы неме алып берсе эле ошол да биздики. Мисалы айтсаңыз, эмнелер жакшы болуш керек өлкөбүздө? Нелер мынау светтин акчасы баягы 700 киловаттан маани болуп кетпедиби? Ошондорду мурункудай эле немеге калгына келтирип, дагы башка нерселерди ошо мурункудай эле немелер келтирсе ошол да бизге. Президент башкаруун колдойсузбу? Колдойбуз. Колдойм. Депутаттардын санын азайтыш керекпи? Азайтыш керек. Эмне себептен? Эми олар бекер эле айлык жеп атышат да. Ошо бекер уулук айлык бергенден кийин аны азайткан жакшы да. Ону карапайым элге берсе ошол айлыгын ошол жакшы да. Кимди шайлайсыз? Адахан Мадымаров. Эмне себептен? Мага жагат. Кандай өзгөрүүлөрдү күтөсүз президенттен? Ошол мамлекет, башка мамлекеттердин астында биздин андай авторитетибиз нормальный болушун каалайм да. Ошондой даражага Мадымаров алып келе алат деп ишенем. Эл жүзүнө таанылмал болгон Садыр Жапаровду шайлайбыз деп атабыз. Эми себеби шайлай турган ошол эле калды биз үчүн. Башка тандоо жокпу? Жок, жок. Өлкө президентинен эмнени күтөсүз? Өлкөбүздө кандай өзгөрүүлөрдү алып келсе болот? Өлкөбүздөгү эң башкы эле коррупцияны жеңет деп ойлойбуз. Чындык менен иштейт деп ойлойбуз. Жана дагы көптөгөн иштердин алдына максат коюп алган. Ошол максатына жетсе жакшы болот. Жапаров шайлайбыз Кудай кааласа. Эмнеге? Өзү каалап атам ошону мен. Шуну Жапаров шайлайм Кудай кааласа. Өткөн шайлоо ташып шайлаганмын. Өткөн шайлоодочу ташып шайлаганмын. Бул немеде Жапаров шайлайбыз буюрса. Калгандарын өлбөйт да достойный. Баары жептелер. Жеп бүтү мамлекет. Калгандары өлүп бүткөндөр. Şu Жапаров достойный азыр. Кудай кааласа. Алдыда боло турган президенттен эмнени күтөсүз? Кандай өзгөрүүлөрдү каалайсыз? Эми кандай нерсе болот? Şu миллиарды баарын кустуруш керек. Жегенди кустуруп, карыздарын төлөп Кытайданчы. Өнүксүн дейм, немеге өнүксүн. Бирөөгө көз каранды болбосун. Россияда мисалы үчүн Кытайга, өзүнөн чыгып Өзбекстанга мисалы үчүн бирөө неме кылбайт, чалдырбайт. Өзүнөн чыгат, баары жогун ошол жакт болсун дейм, Кудай кааласа. Бардык шайлоого катыштыңыз беле буга чейинки? Кимдерди шайлагансыз? Өткөн шайлоодо Ташип шайлаганмын. Ташипти. Onu bunu Атамбаев шайлаганбыз. Ошо Кудай кааласа. Эми бизге шайлоодо Жапаров шайлайбыз буюрса. Мурда эмне үчүн Атамбаев шайладыңыз эле? Эми ол жакта дагы адам жок шайлап койгонбуз да. Тандоо жок болгонбу? Ооба, бирок акча алган эмеспиз. Шайлоодо акча алган эмеспиз. Немелер эмес акча алышкан. Шайлап алган эмесмин бирок мен. Өзүм шайлаганмын. Катышан 18'ten arasından жүрөгү таза, көкүрөгү таза, кыргыз элине кызмат кылам, кыргыз мамлекетине кызмат кылам деген экөөүн гана билем. Бул Адахан Мадымаров, Садыр Жапаров. Кайсыл бирин шайлайсыз? Эми ону ойлонуп көрөбүз, жакындай берсин. Демек, ошол эки талапкерге сиздин тандооңуз бар, а? Кыргыз элинин көп эле ошол. Булар өздөрү да жебейт, жегенин тишин чагат. Бизге ошондой адам керек азыр. Кандай өзгөрүүлөрдү күтөсүз келечектеги президенттен? Бизге катуу бийлик керек. Бизге ашыкча демократиянын кереги жок. Демократия бир уч адамга гана керек. Алар жеп ичишке, элди тоноого, ошон үчүн демократияга жамынып, Текебаевге окшогондор шону кылат. Президент шайлоого катышасызбы? Кимди шайлайсыз? Aşı katta kişilerdi de. Aşı televizorga aytyapti-yu. Aşını saylaymiz. Качан президенттик шайлоо өтөт Кыргызстанда? Kaç ançadan beri, köp yıldan beri. Жакында 10 январда президенттик шайлоо болот экен Кыргызстандачы. Өлкө башчыны тандайбыз да, президентти. Сиз кимди шайлайсыз? Endi pasportumuzu endi tögürleyapız, endi saylaymiz. Aşı kogaz kesse. Талапкерлердин арасында Адахан Мадымаров, Садыр Жапаров бар экен да. Ушулардын арасынан кимди шайлайсыз? Aşını televizorga çıkaradı, aşını körüp durup saylaymiz biz. Телевизорго чыккандарды эле шайлай бересиз, э? Yok, aşı aytyapti, bitta kişini saylaymiz dep hamma. Садыр Жапаровду? Ha. Aşını saylaymiz biz. Өлкөдөгү президент кандай иштеш керек? Эмнелерди күтөсүз? Ha? Кийинки президент өлкөбүзгө кандай иштеп бериш керек? Qanday ishlar bo'lish kerak? Qanday ishlar bo'lish kerak? Эми кандай иштеп бериш керек? Кайсыл талапкерди тандаарыңызды
комментарий бөлүмүнө калтырып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки сурамжылоодон көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кызматта мен Дөөлөт Канатбеков болдум. Көрүшкөнчө.